Урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз айтты: "Ла тахасаду", бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Көрө албастык ушундай жаман оору, дозокко алып бара турган оору. Көрө албастык адамдын жүрөгүн кыса турган оору, нерв оорусун козгой турган оору. Хасат деп коет, кылган соопторду, тапкан соопторуңузду отко, отунду салып күйгүзгөндөй оору. Кылган жакшылыктар күйүп кетет экен. Көрө албастык устара менен чачты кыратко, соопту ушундай жаман кырат деген да. Демек кылган намаздарыбыз текке кетип калат. Орозолорубуз, садакаларыбыз, жакшы иштерибиздин баардыгы текке кетип калат. Көрө албастыктан. Көрө албастык деген эмне? Хасад. Ушудагы берилгенди көрүп атам да, жок болсо экен, менде болобу болбой мага кызыктырбайт. Ушуда болбосо экен дейт да. Ошодо болгондун жок болгонун үмүт кылат. Менде болобу болбойбу, ал мага кызыктырбайт. Ушуда эле болбосо эле болду. Мынаны көрө албастык дейт. Бул жаман оору, шайтандын сыпаты, дозокулардын сыпаты. Bundan кантип кутулабыз? Айтайлы. Алла субхана ва тааля кимге канча рызкы берсе болду. Алланы бөлүп бергенде каршы чыкпаңыз. Бирок айтып атам, ошо шайтан бизди каерден урат? Ынтымакка каерден балта чабат? Биринчи киргени чоң балтасы менен кирген. Көрө албастык жолу менен кирип чабат да. Азыр кандай болуп калды? Азыр бир айыл экинчи айыл эмес, бир туганды көрө албай калды. Макул болуп койгула. Bir tuğan ece singdiler birbirine görө албай kaldı. Bir atanın baldары, bir çoğ atanın baldары, bir bölölör birbirine görө албай kaldı. Koşunanı görө албай kaldı, tuğandar. Bir uru ikinci urunu, bir bay ikinci baydı, bir bi ikinci biydi. Peygamberimiz aytты эле bu. Allah Allah. Bu zar, bu Adamды өлтүрө турган. Кандай айтып берейин? Ал Бишкекте азыр мен көрө албастык кылган киши Бишкекте жүрөт да. Faizada tamak jеп атат. Же болбосо футбол ойноп атат. Көрө албастыктын зыяны көрө албаган кишиге тиет, ага тийбейт, билип коюң. Ал ойной берет, жыргап жүрө берет, торт, ар жерде. Эмне кыйналып атасың да сен бир. Ал көлдө жүрөт, сен кыйналып. Ал Москвада жүрөт, сен кыйналып атасың бир. Зыяны кимге экен? Хасид. Көрө албаган кишиге Mahsud lahu деп коебуз. Кимге көрө албастык, ал иши дагы жок сен менен эмне болуп атасың?